Страшное ДТП по Шучке трассы. Ажоозга жакындагындан тартынып, алыстан селфи тарткан бөбөк. Ажоозга жакындангандан тартынып, алыстан селфи тарткан бөбөк коомчулуктун көңүлүн бурду. Социалдык тармактын колдонуучулары бул бала ким билбейм, ажооздун жанына баргандан уялып, узактан сүрөткө түшүп алыптыр. Жанына барса жок дебей, кайра бетинен өптүрүп түшмөк экен деген сыяктуу билдирүүлөрдү жазышууда. Путин Украина менен Стамбулда 3-чү рет сүйлөшүү өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Владимир Путин Украина менен Стамбулда 3-чү сүйлөшүү раундун өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Орусиянын президенти Владимир Путин 27-июнда Минскте өткөн ЭЭП саммитинин жыйынтыгында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусия менен Украина ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү раунду Стамбулда өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында тараптар тынчтыкты жөнгө салууга байланыштуу меморандумдардын долбоорлору менен алмашышкан, бирок бул документтердин мазмуну толук менен карама-каршы болуп чыккан. Путин бул документтердин мазмунун ачыктоону орунсуз жана сүйлөшүү процесси үчүн зыяндуу деп атады. Ошондой эле Путин Орусия тарап Украинага 6000ден ашык каза болгон аскерлердин сөөгүн өткөрүп бергенин, дагы 3000ге жакынын өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Анын айтымында мындан кийинки кадам Украина тараптан көз каранды. Мындан тышкары жакында кезекте туткундар алмашуусунда болгонун кошумчалады. Путин белгилегендей 3-чү сүйлөшүү раунду гуманитардык акциялар аяктагандан кийин өткөрүлүшү мүмкүн. Учурда сүйлөшүү топторунун жетекчилери байланышта болуп, жолугушуунун убактысын макулдашууда. Ал ошондой эле Туркия президенти Режеп Тайип Эрдоганга сүйлөшүү процессин колдогон үчүн ыраазычылык билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы катары эки тарап сунуштаган меморандумдар талкууланмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. АКШда асмандан сырдуу оттуу шар байкалды. АКШнын Жоржия штатында асмандан түшкөн сырдуу оттуу шар жер титирөөгө себеп болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. АКШнын улуттук метеорология кызматынын Facebook социалдык тармагындагы билдирүүсүнө ылайык, түндүк Жоржиянын асманында оттуу шар байкалган. Анын артынан көп өтпөй аймакта жер титирөө сезилип, андан кийин асманда белгисиз нерсе жаркыраган. Бул көрүнүштү коңшу түштүк Каролина штатынын түндүк бөлүгүндө да байкашкан. Метеорология кызматынын маалыматына караганда, бул жер титирөө метеороидтин же космостук калдыктын жерге түшүүсүнөн пайда болгон сокку толкун экени аныкталган. Оттуу шардын кыймылы өтө ылдам болгондуктан аны радар же спутниктин жардамы менен байкоо мүмкүн болгон эмес. Учурда адистер бул окуя боюнча иликтөө иштерин улантууда. Ливанда Израилдин аба соккусунан 11 адам жаракат алды. 27-июнда Ливандын Эн-Набатия шаарында Израилдин аба соккусунан 1 адам каза болуп, 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу Ливандын коомдук саламаттыкты сактоо боюнча өзгөчө кырдаалдар борбору маалымдады. Улуттук маалымат агенттигинин маалыматына ылайык, бул Израиль тараптан Эн-Набатияга карата 2024-жылдын ноябрындагы ок атышууну токтотуу келишиминен берки экинчи ири аба чабуулу болуп саналат. Аба соккулары саат 11:00 чамасында башталып, чабуулдар мурдагы Израиль аскердик базалары жайгашкан аймактарга, Кфар Тебнет тооларына, жогорку Набатияга жана Кфар Ременге багытталган. Бардыгы болуп 15 мүнөттүн ичинде 20дан ашык сок курулган. Ливандын премьер-министри Наваф Салам Израилдин бул аракеттерин кескин сындап, аба соккуларын айыптады.
Пакистанда теракт уюштурулуп, 16 адам каза тапты. Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясында теракт болуп, 16 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Түндүк Вазиристан аймагында Афганистан менен чек арада жайгашкан Пакистандын түндүк батыш бөлүгүндө аскердик колоннага жанкечтинин кол салуусунан 16 аскер кызматкери каза болуп, 10 аскер жана 19 жергиликтүү тургун жаракат алды. Пакистандын расмий өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, жанкечти аскер колоннасын унаасы менен сүзүп, андан соң жардыруу уюштурган. Жардыруунун кесепетинен 2 үйдөн чатыр урап түшүп, 6 өспүрүм жабыркаган. Полиция жана тиешелүү органдар аймакты курчоого алып, тергөө иштерин башташты. Жабыркагандар ооруканага жеткирилген, өлкө бийлиги коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Ага терең урмат менен мамиле кылам. Путин Трамп тууралуу пикирин билдирди. 27-июнда Минск шаарында өткөн ИИП саммитинин жыйынтыгынан кийин Орусиянын президенти Владимир Путин орусиялык журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, АКШнын президенти Дональд Трампка терең урмат менен мамиле кылаарын белгиледи. Журналисттердин Путинден Дональд Трамп менен жеке жолугушуу тууралуу пикирин сурашкан. Владимир Путин бул суроого ал бийликке жана ак үйгө кайтып келүү жолунда абдан оор, татаал жана кооптуу этаптардан өттү. Биз муну жакшы билебиз. Ал өмүрүнө болгон бир нече коркунучту да баштан кечирди. Бул анын кайраттуу адам экенин көрсөтөт. Ал ички саясатта, жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча жана Украина маселесин жөнгө салуу жаатында олуттуу аракеттерди көрүп жатат. Биз бул аракеттерди жогору баалайбыз. Мен буга чейин да айткам, азыр дагы расмий түрдө кайталагым келет. Менин оюмча, президент Трамп Украинаны жөнгө салууга чындап кызыктар. Мен ар дайым диалогго жана жолугушууларга даярмын. Трамп дагы жолугушуу мүмкүнчүлүгү тууралуу айткан. Мен да анын оюн колдойм. Жалпысынан алып караганда, президент Трамптын аркасында Орусия менен АКШнын ортосундагы мамилелер айрым багыттарда тең салмактуу боло баштады. Дипломатиялык мамилелерди баары чечиле элек, бирок алгачкы кадамдар бар жана биз алдыга жылып жатабыз. Ошондой эле биз экономикалык кызматташтык боюнча да чоң мүмкүнчүлүктөргө ээбиз. Америкалык бизнес биздин рынокко кайтууну каалап жатканы тууралуу бизге белги берип жатат. Биз муну кубаттайбыз. Бул багытта да ыраттуу даярдык керек. Ошондуктан жолугушуу толук мүмкүн жана биз аны даярдоого кубаныч менен киришебиз, деди Владимир Путин. Булак супер кежи. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.